Рамазан айы, билесиздер, Кур'ан-ы Карим түшкөн ай, пайгамбарыбызга пайгамбарчылык берилген ай. Бул кайрымдуулуктун, боорукерликтин, сабырдуулуктун, чыдамкайлыктын айы. Бул урушкандар жараша турган, бири-бирин кечире турган, жүрөгүн тазалай турган, ахиретин нурлай турган ушундай Алла Тааланын ыйык айы Рамазан, адамдардын күнөөлөрүн кечирилгенге. Ушундай ай Рамазан келери менен бардык дозоктордун эшиктери жабыла турган, бейиштин эшиктери бар ачыла турган, рахмат, асман эшиктери ачыла турган, шайтандардын бардыгы кишенделе турган ушундай ыйык ай. Кадыр түн да Рамазан айда, бардык асмандан түшкөн ыйык китептер Рамазан айда түшкөн. Ошондуктан күндүзү орозо кармоо бу Алла Таала бизге Мухаммад алейхиссаламдын үммөттөрүнө фарз кылган. Кечкурун тарави намаз окуп, муну дагы Алла пайгамбарыбыздын сүннөтү кылган. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер бардыгыбыз ушу Рамазан айда тазаланып алайлы. Рамазан айда бири-бирибизди кечирип, кучакташып, достошуп, Алланын да укуктарын, акыларын толук берип, бенделердин да укук акыларын толук берип, мына келе жаткан муунур, келечектеги муунубузга, балдарыбызга үлгү болуп, аларга ак бата кылып, мамлекетибизге, журтубузга тынчтык каалап, бардык жамандыктардан Алла Таалам сактасын деп, бүткүл ааламдагы адамдардын ортосунда аманчылык, тынчтык, достук болсун деп, мусулмандардын арасында өзгөчө ынтымак, биримдүүлүк, ырыскечик болсун деп, Алладан береке сурап, дүйнө ахиреттин бактылуулугун сурап, Рамазан айды жакшы күтүп, жакшы өткөрүп, бул Алла Таалага жакындап, Алла Тааланын сүйүүсүнө сүйкүмдүү болуп ээ болойлу. Ва ахиру даъвана алхамдулиллахи раббил аламин. Бардык мактоо жараткан